Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Allah Taala'nın yer betinde en жақсы көрген жерлери бул мечиттер болот депчи. Allah'ın rahmatı, Allah'ın nazarı түшкөн жер бул мечиттер экен да. Ошон үчүн машалла ошол мечит сиздердин машалла жашап жаткан жагыңыздарга курулуп атат. Бул Аллах Тaala'нын эң чоң белеги экен да. Ошого иншалла берге ким канчалык салым кошкон болсо, ким канчалык жардам берген болсо, булардын баардыгын кыямат күнү Аллах Таала иншалла ажырын, сыйлыгын иншалла сөзсүз берет. Куранда да Аллах Таала айткан: "Иннама я'муру масажидаллахи ман амана биллахи вал йawmil ахир" депчи. Ким дейт мечитти кел абат кылат, ким мечитти жандандырат десе, Аллага жана кыяматка ыйман келтиргендер деген. Ушул мечитти жандандыруу, мечитти абат кылуу деген бул экиге бөлүнөт экен да. Биринчиси ушул мечитти куруу. Экинчи ушул мечит курулгандан кийин ошонун ичине келип ибадат кылуу. Мына ушул экөө тең Аллага жана кыяматка ыйман келтиргендер кылат экен ошон үчүн. Ошон үчүн машалла мынакей мечитти бизге куруп берди. Эми биздин максат ушул мечиттин курулган максаты ошол жер эми каралбай бош калып кетпестен, балким ошол жерге келип жамаат намаз окуп, жумалар окулуп, ошол жерде машалла сабактар өтүлүп, ошол жерде машалла жакшы адамдар чыга турган болсо, ушул максат экен. Мечиттин курулган максаты ошол экен да. Ошого иншалла ушул куруп бергендерге, ошол жерде отурган баардык жетекчилерге баардыгына Аллах разы болсун. Канча ким кандай салым кошкон болсо, бирөө абетин алып келип берип салым кошкон болсо, ошолордун баарын Аллах Таала кабыл кылып, кыямат күнү ошолордун Аллах Таала сыйлыгын бере турган болсун. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Кийинки топтоо сөзү Бешкемперов Алтынбек мырзага берилет. Каниза. Мээримдүү боорукер Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Астагфиру билла". Жакшылык иште жарыш кыла дейт. Мынакей Кудайыма шүгүр. Куттуктоо сөздөрдүн ээлеринин баардыгы жакшы сөздөрүн айтышты. Эми биз сөздү өтө узун кылбастан мына ушул мечитке салым кошкон демөөрчүлөргө, ушул жердеги коноктор, жогорку кеңештин депутаттарына Аллахым ыраазы болсун, өкүлчүлүккө Аллахым ыраазы болсун, мэрия кызматкерлерине Аллахым ыраазы болсун. Жана ошону менен биргеликте баягы аталбай калган салымын кошуп, ошону менен биргеликте ушул мечитке ташынан баштап, кирпичинен, строй материалынан баштап, абетине чейин кызмат кылып берген жаштарыбызга дагы, ушул жердин айылдын шаарыбыздын жашоочуларына да терең ыраазычылык. Себеп дегенде, баягы көп түкүрсө көл болот дейт. Мынакей эңсеп жүргөн, мүдөөбүзгө жеткен ушул мечит болду. Канча жылдан бери эңсеп жүрдүк керек. Мына мечитибиз бул эле, бул мечит менен салыштырмалуу мынакей мечитибизге батпай калдык деп отуруп, мынакей ушул демөөрчүлөргө Аллахым ыраазы болсун. Мына үнүбүз Кудайга жетип, дуабыз кабыл болуп, мына ушундай ушул күнгө туш келип отурабыз. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Анан бүгүнкү ушул мечиттин ачылышына салым кошкон конокторубузга атайын өзүбүздүн сыйлуу белектерибиз бар эле. Баягы пенденин кылган жакшылыгына рахмат айта албаган жаратканга да шүгүр айта албайт дейт пайгамбар сөзүнүн хадисинде. Ошо ыраазычылыгыбызды билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Мечитибиздин демөөрчүсү Абу Аднан мырзага такбир айтабыз. Устазыбыз Мухаммад Мади мырзага. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ошо менен биргеликте жогорку кеңештин депутаты Дастан Артисбековичке. Такбир. Жана Мураталиев Марат мырзабызга. Марат Молдонович. Аллаху акбар. Андан кийинки белегибиз атадан 3 ул болот экен. Баягы атадан кем, атага тең, анан атадан артык ул дейт. Баягы Улам мырзага деп ойлоду элек, бирок Улам мырза ата кеме кийсең экен деп ошо суранды эле Жакып ажекеге.
Bismillah. Урматтуу коноктор, аз да болсо көптөй көрүп коюп, ошо сыйлуу белеңиздер куттуу, баяндуу, жугумдуу болсун. Ар дайым кыргыз элибиздин керек жарагына жараган, дагы ушу мындан ары дагы көп ийгиликтерге себепкер болуп жүрө бериңиздер. Аллахым барыңыздардан ыраазы болсун. Анан эң башкысы дагы ырашчылык принцип отурган бир инсан бар. Бул мечитибиздин имамы. Буну атап алсак болбойт, себеп дегенде эртеден кечке чейин усталардын тамагын, усталардын айлыгы, усталардын материалы ошону менен биргеликте жамаат деп жүрүп, үй бүлөсүнө караганда ушул Талаш шаарынын элибизге кызмат кылган инсандардын бири. Бул кишиге айрыкча алкыш, айрыкча сыйлык. Бул иште өзүнчө сыйлыгыбыз бар. Буга жума күнү бир сыйлап койсок деген ниетибиз бар. Аллах таала разы болсун, Ахмат Тасыр. Ана эмесе жыйынтыктоочу бир дуа кылып койсоңуздар. Касым устаз. Дуа кылып коюңуз. Дуа кылыңыз. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. Allah Teala uşul meçitibizde, uşul komplekste elibиз үчүн куттуу кылсын. Ушул мечиттен, ушул комплексте курууга ар тараптуу салым кошкон, себепчи болгон, колдогон, дуа кылган ар бирөөңүздөрдөн Аллах Таала ыраазы болуп, баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, рызкыңыздарга берек берсин, өмүрлөрүңүздөргө берек берсин. Дайыма ошол жакшы иштерде баардыгыбыз кызматташып, достук менен, ынтымак менен ишке ашыра берели. Ушул жакшы иш дайыма улана берсин. Эң негизги Аллах Таала жүрөгүбүздө бекем иман берсин. Дайыма Аллах Таала өзү ыраазы боло турган ишке баарыбызды себепчи кылып, өзүнүн сүйүктүү пенделеринен, пайгамбарыбыздын сүйүктүү үммөтүнөн болушубузду баарыбызга насип кылсын. Ва саллаллаху алейхи сейидина Мухаммад ва алейхи сахби эжмаин. Чоңрапат, сәлеміңіздер құт болсын, айтылған сөздердің бары қабыл болсын. Ана эмесе лента кезүү аз эмне беребиз. Кудайдын үйү болгон биринчи мечиттен баштайлы, андан соң медресеге өтөбүз. Урматтуу жамаат, апалар, акелер, аталар, намаздан кийин сыйлуу тамак болот, кетпеңиздер. Az ишке киребиз коноктор. Cemaat meclisке bölüşüp çıkыңыздар. Келиңиздер, жалтыңыздарды мечитке чакырабыз. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Ve lillahil hamd. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Takbir et olsun.